Салам достор, мен каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай кытыраган хворостторду даярдайбыз. Андыктан видеону акырына чейин караңыздар. Бизге керектелчү азыктар булар 2 жумуртканын сарысы, 2 жумуртка бүтүн, 40 грамм сахар жана 250 грамм un. Чуңкур идишибизге 2 жумуртканын сарысын салып алабыз. Анын үстүнөн сахарыбызды салабыз. Чым-чым тузду кошобуз. Жана 2 жумурткабызды жарып алабыз. Вилканын жардамы менен же болбосо винчиктин жардамы менен жакшылап бир тез болгуча жакшылап аралаштырып чыгабыз. Андан кийин биздин өлчөп алган унубузду электин көзүнөн өткөзүп алабыз. Эми жакшылап колубуз менен камыр жууруп баштайбыз. Камыр аябай колго жабышкак болот. Ошол себептен бир аз идишибизди аралаштырып алабыз дагы калганын столдун үстүндө жууруй турган болобуз. Бир аз ундан салып, анын үстүнө камырыбызды таштайбыз дагы. Үстүнөн дагы ундан себелеп, камырыбызды колго жабышпай калгыча жууруп алабыз. Ундар ар кандай болгондуктан өлчөмдөгү көрсөтүлгөн өлчөмдөгү ундан да көбүрөөк керектелиши мүмкүн. Ал сиздин унуңузга байланыштуу. Бизде ушундай камыр келип чыгышы керек, жумшак. Даяр камырыбызды идишибизге салып 30 минутта тыныктырып коебуз. Арадан 30 минутта өттү. Эми биздин камырыбызды жасап баштайбыз. Бир аз столдун үстүн ундап алып, ортосунан бөлөбүз. Экиге бөлүп, бирөөсүн жаябыз, бирөөсүн коюп турабыз. Жабышып калбаш үчүн камырдын бетин дагы столдун алдына дагы ун себелеп алышыбыз керек болот. Ушундай кылып жуука кылып жайып алдым. Эми бычактын жардамы менен узун кылып кесип чыгамын. Мына ушундай кылып камырдын баарын узун-узун кылып кесип чыгабыз. Эми ушул кесип алган камырларыбызды ороп алабыз. Орогондон биринчи бетине бир аз ундап алышыбыз керек. Себеби мындай кылып ороп жатканда бири-бирине жабышып калбашы керек. Майыбызды кыздырып коюшубуз керек. Ороп бүткөндөн кийин кызыган майда бышырышыбыз керек. Аябай тез бышат. Ушундай кылып бир таякчага сайып алабыз дагы. Ушундай ороп бышырабыз. Колубуз менен тез-тез аралаштыргандай болот. Ушундай кылып бышырып чыгабыз. Аябай тез бышып калат, секунд ичинде. Мына биздин ушундай хворосттор даяр болду. Сиздерге да сөзсүз жагат деген ишенимдемин. Ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Үй бүлөңүздөргө сөзсүз түрдө жагат. Сиздер менен болгон Жайнагүл. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Каналыма катты элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар.